Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Туугандар, буга чейин чыккан видеодон сөзүм бөлүнүп кетти, себеп ошол эменин памяти жетпей калып, жаңы ошол кошуп кетейин айткан сөздөрүмдү. Аны сиздер аябай эме менен уксаңыздар, внимание менен, кыргызчасына внимание, кандай айтчу эле, унутуп калдым. Кыскасы, көңүл буруп уксаңыздар. Жерлер, үйлөр көп сатылат Авитодон. Ошону сиздер чалып сүйлөшүп атканда дагы ошол сатып аткан адамга көп эме кылбаңыздар, көңүл бурбаңыздар. Телефондо ал көп нерсени айтып кое берет. Да, келе бер депчи. Бар, эме бар, ал бар депчи. Баягы мен айткандай, сиздер сурайсыздар да угуп туруп. Фермерлер барбы, чөп даярдагандар барбы, дан даярдагандар барбы, жем бергендер барбы айылдын өзүндө. Ошондойлорду макул деп айтат, бирок алардын объемдору кандай, сиздердин малыңызга жараша объем болобу, жокпу? Ошону барып көрүп туруп сүйлөшүп, бар жокту изилдеп билгениңер жакшы болот. Себеп ошол бир звеносу жок болсо, кандай десем, чөбү бар, а жеми жок, жемди башка жерден алып келиш керек. Сизде ошондо машина керек болот, жем алып келе турган, машинага бензин куюш керек. Кыскасы, бул жер сизге туура келбейт. Ошол айыл сизге туура келбейт. Үйүнө кызыгып алып аласыздар, а жем саткан жер жок болот. Бала бакча балким жок болуп калат. Биздин айылда бала бакча жок. Биздин айылда нулевой класс бар, и мектеп бар, 1ден 11 класска чейин. Биздин айылда почта бар, биздин айылда ФАП бар. Буюрса мына 13 үй бүлө болду азыр, кыргыз үй бүлөлөр. Алардын балдары менен бүт семейный экен. Бүт балдары, 3-4төн балдары барлар бар. Алар ошол арасында мектеп, анан садикке жарай турган. Садикти өкмөт айттык, ачып беребиз деди. Ачып беребиз, балдар топтолсо, 20-25 бала болсо, бир группа болуп калса, албетте ачабыз деп айтты. Бирок ошол сиздер Авитодон тап көрүп койгон үйлөрдү баасына кызыгып атасыңар, сонун. Бирок ошол кызыгып аткан уланып кетиш керек. Сиздер чалып туруп, сурап туруп, үй нормальный болсо, жакшы болсо, сизге шарттар жаккан болсо, ошону барып туруп, көз менен барып, сураштырып, бар жокту билип алганыңыздар жакшы болот. Көзөмөлгө алыңыздар деген эң маанилүү жерлери жем, чөп, анан ошол район жакын болсо жакшы болот эле. Жолдору албетте. Эң маанилүү малга ошол жем, чөп түшүрүп берсе, алып келип жыйнап берсе, чөптү жыйнап бергенине да акча алат да. Мисалы бизде мен түшүрдүм 1600дөн 50 сомдон алар түшүрүп бергенге, анан кайтып эмеге жыйнап бергенге ар бир чугуна алат да. Ошол бар жок платный. Сизде балким тракторуңуз болот, сиз аны өзүңүз жасайсыз. Бирок ал барышыңыз менен сизде бар жок болбойт да трактор. Менимче бир 90% адамдар биринчи үй алат, анан бир 20 кой алат, ошентип баштайт да нөлдөн. Көбүнчө бизде азыр ошо нөл менен баштайм дегендер. Акча менен баштайм дегендер, алар албетте эч нерсесине карабай барып таш алып иштерин бүтүрүп ала берет. Мен андай адамдарга сунуш бере албайм, анткени алар өздөрү ошол акчасы барлыгы билинип турат. Алар акылыны түз иштетип, баягы адамдардан сунуштарды алып, уже пышкан адамдар. Ошого аларга андай маалымат кереги да жок деп ойлойм. Биздин мына бир эле үймө, бир үй алам деп, анан уй алам деп келип аткан адамдарга сунуш айтып атам да мен. Авитодон көп алып атасыңар, чалып атасыңар, анан барып ар кандай маселелери чыгып атат. Ошол маселелерди жокко чыгарам десеңиздер, алдын ала ошол нерселерди билип, анан ошол сиздин тажрыйбаңызда 1 жылда, 2 жылда көгөрүп кете турган сиздин баягы пландарыңыз 4 жылга чөйүлүп кетпесин да. Анткени сиз ката кылып коесуз. Ошол катаңыз
сизди артка тартып калышы мүмкүн да. Ошол каталардын арасында үй арзан болуп туруп, бирок чөп жем ошол айылдын ичинде эле даярдап бере турган адамдар жок болсо, бул минус. Андай эмелерге барбагыла. Анан саз болгон жерлер көп Алтайда. Чукур жерлерде жайлашып калган да алар ошол Краснощековский район, мен билгендер, немецкий райондор, аябай ушундай Мамонтовский райондор сазга баткан жерлер, көлмөктөр. Аны картаны ачып туруп эле же Google'дан же Яндекстан эле жазып туруп, тура суроо жазып көрсөңүздөр, толук маалымат алсаңыздар болот. Мен ошондой алдын ала даяргерчиликти көрүп туруп, районду тандаңыздар. Анан биз чукур Южный Сибирьде турабыз да. Прям крайний Южный Сибирь, кыргагында турабыз да. Сибирдин эң кыргагында, бирок югта турабыз. Бизге азыр мына 8 ноябрь, 17 ноябрга чейин күн чыгып, момундай тура берет прогноз. Новосибирск бизден 400 километр, бирок Новосибирск менен граница бар Алтайский крайдын. Көпчүлүк ошол жерден мага чалышып атат да. Новосибирскке жакын, Каменноабиге жакын жерлерди Алтайский крайдын тандап, жер үйлөрдү ошол жерден чалышып атат. Ал жер сиздер үчүн болобу болбойбу, мен эч кандай бир маалымат бере албайм. Себеп ал север жак. Бизден 400 километр север жакка, суук жерге жакын жайлашкан Алтайский крайдын границалары ошол жерге чейин бар. Анан сиздер ал жакта кантип кыштайсыздар билбейм, кандай малды кармайсыздар билбейм. Мен ага жооп бере албайм. Аны өзүңүздөр ошол айылга барып, айыл өкмөткө жолугуп, адамдар менен магазиндерге кирип, магазиндерден суруштуруп, керек болсо ошол жерде бир күн түнөп, машинаңызда эртесине адамдар менен жолугуп, ошол жөнүндө маалымат алып туруп, анан мал чарбачылыкка жарайбы, жарабайбы, ошондо сиздер толук маалымат аласыздар. Мен эч кандай андай маалыматым жок. Билген райондорумду айтып туруп атам адамдарга. Ошондой өтө пайдалуу, керектүү сиздердин койгон максаттарыңызга эч кандай тоскоолдук болбоштук үчүн керектүү маалыматтарды алдын ала алсаңыздар, иштериңиз ошол артка кетпей, катасы жок иштерди улантып кетсеңиз болот. Ошол сиз 2 жылда көгөрөм, 2 жылда болом десеңиз, ушундай алдын ала бар жокту билип, балким ар жактан биздин момун мусулмандар чыгып калат. Алар менен сүйлөшүп, жолугуп, сурап көрсөңүздөр болот. Мага көп адамдар чалып атат. Мен отурукташып калдым, 3 жыл болду паланча жерде, бирок мал эт алган жер жок. Биздин айылда эт алган жер бар. Бир аптада 2 жолу эт алат. 2 компания сүт алып кетет. Эртең менен келип, сүтүңүздү алып кетет. Алардын ошондой шарттары да жок экен. Алар малын да сата албай жүрөт экен да. Биздин кыргыздар бар ушундай чалып аткандар. Алар ошол нерселерди алдын ала билбей барганбы деп ойлойм да. Бул да жаман эмес, бирок билип туруп алганыңыздар жакшы болот деп ойлойм. Ошондой минустарын баарыны көрүп туруп, сурап туруп, эт алган жер барбы, жокпу? Эч болсо район 50 километр тегерегинде болсо жакшы. Барып келгенге ыңгайлуу болот. Барып сатып келгенге, же бир нерсени алып келгенге. Ошондой керектүү нерселерди билип алып барсаңыздар жакшы болот. Анан жер боюнча, жайыт жери көп жерлерде арендага алынып, анын ээлери бар. Ошол ээлерин таап, ошолор менен сүйлөшсөңүздөр болот. Эгерде өкмөткө барсаңыз, жок, биякта жайыт жок десе, анан жайыт жок деген болбойт негизи. Жайыт бар, бирок анын ээси бар. Ошол ээси менен сүйлөшүп, мен жайытыңарга